Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндүн негизги делген окуяларынын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Парламенттеги КСДП коалиция куроого киришти. Боз үйдө окуган Кожокелендеги окуучулар эми авариялык мектепке которулду. Туалдуу кайра ошо 2016-2017 жыл ушул жерде окуйлу деп катардагы ремонттон өткөн. Кара Сууда окуучулар мектеп жоктугунан үйлөрдө окууга аргасыз. Эми бул мектеп качан курулат, качан жок билбейбиз. Асынып алган өспүрүмдүн өлүмү боюнча иликтөө башталды. Кызыл Кыя шаарынын Борбордук көчөсүнөн өтүү 10 сом, бирок ал мыйзамдуубу? Бул жер жөн эле жол болуш керек. Эме боюнча стоянкага бир жерди отводить кылыш керек. Парламенттеги КСДП коалиция куроого киришти. Бул багытта бүгүн КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Республика Ата журт фракциясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен коалиция куруу маселесин талкуулады. Бирок тараптар бир чечимге келе элек. Өмүркулов билдиргендей, коалиция түзүү тез арада ишке ашат. Коалициясы жок, ар бир күн зыян. Мындай жагдайда өкмөт ылаң-салаң иштеп калат. Жогорку кеңеште жаңы башкаруучу коалиция түзүү милдетин президент шаршембиде КСДП фракциясына тапшырган. 17 ноябрга чейин бир чечим кабыл алынышы керек. Мурдагы коалиция 24 октябрда тараган. Божомолдор боюнча жаңы коалицияга КСДП, Республика Ата журт жана Кыргызстан фракциялары кириши мүмкүн. Ата мекен, Өнүгүү, Прогресс жана Бир бол партиялары оппозицияда калары айтылууда. Былтыр Боз үйдө окуган Кожокелен айылынын окуучулары быйылда авариялык мектепке киргизилди. Имарат кооптуу болсо да Боз үй менен жеке турак жайларга караганда жакшыраак, дейт мектеп жетекчиси. Анткени өткөн жылы Боз үйдө окуп, кыштын күнү кыйналышкан. Ал биздин каналдан чагылдырылгандан соң министр Эльвира Сараева бул жылы жаңы мектеп болорун убадалаган эле. Бирок абал былтыркыдан өзгөргөн жок. Кененирээк кезектеги сюжет. Туалдуу кайра ошо 2016-2017 жыл ушул жерде окуйлу деп катардагы ремонттон өткөн. Азыр учурда ушул класста, анан жаңы ал жерде 2008-жылы бүткөн классыбыз бар, мектебибиз бар, ошон менен 7 классыбыз бар азыр окуй турган. Азыр окуучуларга убактылуу азыр класс жетиштүү. Былтыркы кышын Боз үйдө окуп өткөргөн өспүрүмдөр сентябрда жаңы мектепке киребиз деп үмүт кылган. Тилекке каршы эскилиге жеткен билим уясы окуучуларга кайрадан эшигин ачты. Биз да жаңы мектепте окугубуз келет, башкалар сыяктуу эле. Жаңы мектепте жаңы парталарда отургубуз, окугубуз келет. Да курулуп калар дешти. Биз аябай, негизинен аябай капалындай неме болдук. Жаңы мектеп курулат деп аябай сүйүнүп жаттык эле биз. Жаңы мектепте окуп калабыз ошо жаңы окуу жылына деп. Бирок бүтпөй калды. Бул класстын окуучулары өткөн жылы үйдө окушкан. Окууну эски мектептен аяктап, жаңы билим уяны көрбөй калат экенбиз деп өкүнүшөт. Мектептер спорт боюнча жакшы ойной албайбыз, зал жок, площадкалар жок. Быйыл 11-класста окуп атабыз. Мектеп биз бүтүп кетет экенбиз, жаңы мектепте окуй калат экенбиз. Ошол жер өкүнүчтүү болуп атат. Өспүрүмдөр коркууну билбей, кооптуу имаратта олтурганы менен ата-энелер авариялык мектепке балдарын жөнөтүп алып, кыжалат болушат. Ушул мектебибизге бир жогорку жактан депутаттарыбыз да бир ушундай үн кочсо, ошолор да бир айтып десе деген элдин ушундай бир оюбуз бар, бирок алардан эч бир депутаттарыбыздын бир келип кабар алып же бир айткан нерсеси болбой атат. Ушул мектебибиздин курулушу азыр ушул Өткөн жылы кышында балдардын Боз үйдө окуп жатканын чагылдырган элек. Андан соң билим берүү министри Эльвира Сараева Кожокелендеги мектеп бул жылы жаңыланаарын убадалаган. Тилекке каршы азыр пайдубалы гана бүткөрүлүптүр. 2017 жылдан дуалын баштайбыз деп атат. Азыр эми азынчол боюнча дагы ушул элеменде болгон маалымат ушул. Бийлик өкүлдөрү болсо бул сыяктуу мектептер өлкөдө көптүгүнөн жаңылоо кыйынга туруп жатканын айтышат. Бул жылы Ош облусу боюнча 4 жаңы мектеп пайдаланууга берилген. Ал эми Кожокелен айылындагы мектептин качан бүтөөрү белгисиз. Быйылкы 2016 жылга 5 миллиондук иш аткарылып, бүгүнкү күндө иштер болуп атат, бирок быйылкы жылга бүтпөйт.
Муну ачык эле айтышыбыз керек. 2017 жылга тапшырабыз деген үмүттөр бар. Жаңы мектеп 250 орунга ылайыкташтырылып, курулушу 52 миллион сомду түзөт. Азыр ал каражаттын 14 миллион сому гана бөлүнгөн. Адина Досумбетова, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Ушул эле айыл өкмөттөгү Каракур айылын мындан 2 жыл мурун сел каптаган Кырсыктан 114-чү Каракур орто мектеби жараксыз абалга келген. 2 жылдан бери жаңы мектеп бүтпөй, окуучулар үйлөрдө билим алып жатышат. Жеке турак жайлардын абалы дагы жакшы эмес, электр жарыгы жок, эскилиги жеткен, кароосуз калган үйлөр. Кантсе да эски мектептин абалынан жакшыраак дешет мугалимдер. Жаңы курулуштун болсо пайдубалы дагы бүт элек экен. Ага керектелүүчү каражат бөлүнбөй жаткандыгы себеп. Сырттан караганда кароосуз калган үй, бирок бул Каракур айылынын мектеби. Селдин айынан 2 жыл мурун каракурлуктар мектепсиз калышкан. Андан бери жаңы имараттуу боло албаган мектеп жамааты мына ушинтип кырдаалдан чыгып жатканын айтышат. Анын курулушу токтоп калды. Ал жерге жүктөп келген строй материалдарынан тендерчилер кайра кайтарып бошко жүктөп кетти. Ошондон бери ушундай акыбалда турабыз. Ал эми биз бул жөнүндө жай менен органдарга, билим берүү министрлигине чейин арызданып буларды жаздык эле. Азыркы мезгилде мынантип өзүңүздөр көргөндөй ошол жердеги үйлөрдү сурап, айыл өкмөттүн жардамы менен ошол үйлөрдө окутабыз. Бул жерде деле шарт ченелүү эле. 2 жыл мурдагы сел бул үйдү дагы каптаган, бирок мектептин имаратына салыштырмалуу жакшыраак деп азыркы учурда ижарага алып, бул жерде окутуу жүрүп жатат, бирок электр жарыгы жок, бөлмөлөрдүн эскилиги жеткен, ошондуктан бир топ ыңгайсыздыкты жаратат. Эми бул мектеп качан курулат, качан жок билбейбиз. Качанга чейин эми ушундай мектептерде көрүнгөн ар бир адамдарды барып жалдырап, эми ушинтип арендага алып окутабызбы, билбейм. Эми муну мамлекет тарабынан бизге дагы көмөк көрсөтөр деген ишенич менен турабыз. Кароосуз калган үйдө электр жарыгы же жылытуучу меш жок. Окуучулар калың кийимчен олтурганга көнүшкөн. Жаңы окуу жылында жаңы мектепке келебиз деген өспүрүмдөрдүн тилеги 2 жылдан бери ишке ашпай жатат. Биз деле 11-де окуп жатабыз, бирок жаңы мектепти, шарты бар мектепти көрбөдүк. Ошо бизден башка жаш муундар, бизден кийинки инилерибиз, сиңдилерибиз ошо жаңы мектепте, шарты бар мектепте окуса дейбиз. Байланыштуу ушу үйгө окуп калдык. Бул бирөөнүн үйү болчу. Ушу жерге окуп, анан шарттары анча деле эмес, бирок окуйбуз айла жоктон. Эми кышындасы жылуу кийинип бул жерге печка коебуз, печкага ысынып сабак өтөбүз. Билим берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо, окуучуларды сууктан сактоо үчүн мугалимдер эшик терезелердин жыртык тешиктерин кардондор менен тосуп чыгышкан. Мынандай үйлөрдү арендага алып, мына жерлерди колубуз менен тосуп атабыз. Мына жерлерди колубуз менен эми шыбап койдук эле, сентябрда кайрадан көчүп түштү. Эми дагы ремонт кылышка туура келет. Мына жерде болсо айнектерди мындай клёнка менен коюп атабыз. Эртеге мына жерге баягы өзүбүздүн баягы илгерки кыргыз печкени коебуз да, карнайдан эрден чыгарып туруп окутушка туура келип атат. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Каракур мектебине бул жылы каражат бөлүнбөй калган. Андыктан курулуш качан бүтөөрү тууралуу так жооп жок. Эми мамлекет өзүңөр билесиңер, казанына карап туруп анан иш кылат да. Эми акча боло турган болсо бардык иштер бүтөт, булар планда бар нерселер. Бүгүнкү күндө өкмөтүбүздүн бюджетинде акча жок болгондугуна байланыштуу ушу иштер мына токтоп турат. Бирок ага карабай, быйыл өзүңөр көрдүңөр, мына 16-жылы бүгүнкү мына сентябрь айында бизде 4 мектеп ишке берилди. 140 окуучуга 2 адамдын үйлөрү ижарага алынган. Акысын айыл өкмөт төлөйт. Жаңы мектептин курулушуна 36 миллион сом керектелет. Анын 2 миллион сому гана бөлүнүп, каражат жоктугунан курулуш токтоп турат. Качан бүтөөрү белгисиз. Адина Досумбетова, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Ушул тапта Ош облусунда ар бир 10-чу мектеп авариялык абалда. Быйыл 4 гана жаңы мектеп пайдаланууга берилген. Ошол эле учурда оңдоп түзөөгө муктаж имараттар дагы бар. Алардын жалпы саны төмөнкү инфографикада. Ош облусунда билим берүүчү мекемелердин жалпы саны 526. 2016 жылга 93 курулуш иши пландалган. 11-и ушул жылы пайдаланууга берилет. 51 мектеп авариялык абалда. Ноогат району 12, Каракулжа району 10, Кара Суу району 8,
Өзгөн району 8, Алай району 5, Чоңалай району 5, Араван району 3. Кызылкыя шаарынын Борбордук көчөсүнөн өткөн ар бир автоунаа 10 сомдон акы төлөйт. Ага кошо эле Асан Алиевке чектеш көчөлөрдөн да акча талап кылынат. Бирок төлөм үчүн дүмүрчөк беришпейт экен. Ошондуктан акча мыйзамсыз жыйналышы мүмкүн деген күмөн бар. Эмнеге Кызылкыяда жол үчүн акча талап кылынат? Ал каражат кайда жумшалат? Алмашы Бараталиева кызыгып көргөн. Кызылкыя шаарынын Борбордук көчөсүнөн автоунаа менен өтүү 10 сом. Ар бир транспорттун кирип чыкканы үчүн акча талап кылынган жол болжолдуу 200 метрди түзөт. Мындай көрүнүш орун алганына 1 жылдын жүзү болгон. Бирок жергиликтүүлөр каражат мыйзамсыз жыйналышы мүмкүн деген күмөндө. Азыр энди мына жөн эле мына жакты карасаңар, мына жерге дагы адамдар койгон акча алып атат. Буягда койгон адамдар акча алышып атат. Каерге машина, мына сайга түшсөңөр, сайдан дагы акча алат. Бул Кыргызстанда кимге арызыңды айтасың, кандай кыласың, эч ким жок. Асан Алиев көчөсүнүн кесилиштеринен да акы алынгандыктан базарга автоунаасы менен келгендер жолго эле 100 сомдой акча коротушат. Бул шаардыктар үчүн кыйынчылыкты жаратууда. Mana yerden bir yerden alatken, o yerge barıp dursa o yerden dağı 20 som. Onun aylanıp narağıraqa barıp toktayın dese o yerden dağı 20 som. Bir pasta çıkıp ketkiçe 100 somunu çontoydan alıp koyatken. Özü 200 som menen kese baldarıga ala turgan nersesini alalbay ketip otat jaşlar. Hiç kim aylık vermese bu jaşoy ne olat ahırı? Өлкөдө Борбордук көчөдөн акча төлөө өтөт деген мыйзам жок. Ага карабай шаар жетекчилери жолду өз пайдасына колдонуп жаткандай. Себеби түшкөн каржынын кайда жумшалары дайынсыз дешет шаар тургундары. Бул жер жөн эле жол болуш керек. Эме боюнча стоянкага бир жерди отводить кылыш керек. Ошол жерге стоянка кылыш керек. Жолду стоянка деген мен эми көрүп атам мунучу. Кызылкыя шаарынын Борбордук Асан Алиев көчөсү бир тараптуу. Бул жерден күнүнө болжолдуу эсеп менен 1000ге чукул автоунаалар өтөт. Алардын ар биринен 10 сомдон акча алынат. Эгерде алар автоунааларын бул жерге токтотуп кое турган болсо, анда 20 сомдон төлөөгө туура келет. Айдоочулардан мындай акча талап кылган шаар жетекчилерине айдоочулар аны менен бирге эле шаар тургундары нааразычылыктарын билдиришүүдө. Муну кылганыбыз максатыбыз биринчиден азыркы күндө билесиздер кризис болуп турат. Сода тармагы солгундап турат. Ишкерлердин көпчүлүк заводдордун товарлары сатылбай турат. Ошону эске алып, салыкты көбөйтүү максатында кичине аракет кылдык. Бирок бүгүнкү күндө бул иш аягына чыга элек. Жакын күндө дагы бул Асан Алиев көчөсү өзгөрүүлөр болот. Авто токтотмолордон шаардык бюджетке айына 150 000 сом акча түшөт. Учурда бул багытта шаар жетекчилери бир катар жыйындарды өткөрүшкөнү менен жол маселеси калыбында калууда. Жакынкы убактарда Асан Алиев көчөсү кеңейтилиши мүмкүн, бирок бул жол акы алынбайт дегенди түшүндүрбөйт. Алмаш Бараталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Баткен окуясына 16 жыл ага карата Чоңалайда окуянын курмандыктары эскерилди. Анткени Баткен окуясы бул районго да таасирин тийгизип, 3 жаран набыт болгон эле. Эскерүүгө багышталган иш-чара райондун борборунда тургузулган эстеликке гүл чамбар коюу менен башталды. Кененирээк Бегмай Асанова айтып берет. Бул шан шөөкөттөрдүн баары Баткен окуясынын курмандыктарын эскерүүгө багышталды. Анткени 1999 жылы куралдуу топтун Баткенге кирүүсү Чоңалайга да таасирин тийгизип, окуя учурунда 3 жаран каза болгон. Баткен окуясы диний экстремисттердин тобу 1999 жылы август айынын башында Кыргызстандын түштүгүнө басып киришкен. Өз убагында кыргызстандык аскерлер каршылык көрсөтүп, 50-ге жакын жаран набыт болгон. Продолжались до первых снегов и на Чоңалайском операционном. Баткенде болгон каргашалуу окуя Чоңалайга да таасирин тийгизген. Куралчан топтор Бугу башы жайлоосуна отурукташа баштаган. Ошол кезде райондо 177 жаран өз каалоосу менен баскынчылардын алдын тороого чыгышып, аларга Мырзали Бөрүбаев кол башчылык кылган. Лейтенант Голубов деген 24 жашында Бок башы деген жайлоодо каза болду. Минага Ерматов деген солдат берден каза болду. Баскынчыларга ташталуучу жардыргыч заты кандайдыр бир себептерден улам кара тейит айылына түшкөн. Андан Абдилазиз Сулаймановдун 35 жаштагы аялы жана 6 жаштагы кызы каза болгон. Өзүм чуркап эле эшикке чыгып, аялымды карасам, бу осколка тийген бир не болгон бөлөк салак болуп жатты. Кызым экөө тең. Кызымдын ичегиси чыгып өлүп жатты. Аялым болсо бир колу жок, көкүрөктөн тешип чыккан экен, осколка кан чыркап турган экен.
Баскынчылардын мизин кайтарууга айыл эли активдүүлүгүн көрсөткүшкөн. Алардын бири Ажар Амиралиева. Баскынчылар 1000ге жакын мал жандыктарын айдап кетип жаткан жеринен алып калган. Этиге мындай маска кийип алган бала келип, көкүрөмө кадимдей автомат такады 3 жолу. 2 жолу такаганда колу менен мандай кылып түрттүм. Түртсөм анан кийин дагы кайра дагы алып келип мандай кылып такаган, дагы түрттүм да анан неме таяк көтөргөн маалда жылып өтүлөр. Ал эми окуяда жабыркаган аскерлер жана катышуучуларга мамлекет салыктын жана ар кандай төлөмдөрдөн бошоткон менен жетиштүү деңгээлде колдоо жок дешет. Мына 16 жылдан бери биз мындай эме чындыгын айтканда мамлекет тарабынан ушул биздин ардагерлердин ошо ополтоодо кылган эмгеги бааланбаганы бизди өкүндүрөт. Эске салсак, Баткен окуясы Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетишкенден кийинки алгачкы куралдуу кагылышуусу катары белгилүү. Ага чейин Баткен Ош облусунун карамагына кирген болсо, коопсуздукту камсыздоо максатында район облус катары бекитилген. Бегимай Асанова, Эрген Калыбек уулу, Ынтымак. Бүгін Ош шаарында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын түштүк батыш аймактык командачылыгында лейтенант наамдары салтанаттуу тапшырылды. Иш-чаранын алкагында Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы 90 аскер кызматкерине лейтенанттык чиндер жана запастагы офицер курсун аяктаганы боюнча күбөлүктөр тапшырылды. Иш-чарага түштүк батыш аймактык командачылыгынын жетекчиси полковник Эрлис Тердикбаев, Оштун вице-мэри Асылбек Топчубаев, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгында салтанаттуу жүрүш болду. Өзү бизде мыйзамда бар. Ар жаран биринчиден аскер бөлүктөргө, аскерге, кызматкерге чакырылат. Чакырылып 1 жыл кызмат кылат. Ошо 1 жыл кызмат кылган иштин арасынан жогорку билимдүү биздин жоокерлер келгенде аскери кызматка 1 жылдан кийин 1 ай бизге жыйын болот. Ошо жыйындан кийин биринчи аскердик лейтенант деген наамды алып үйлөрүнө кайра кайтышат. Жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун алкагында кыргыз-тажик чек аралаш аймактарда жашаган 500дөй карыяга социалдык жардам көрсөтүлдү. Ал чек арада жашагандардын ынтымагын бекемдөө менен алардын турмуш шартын жакшыртууга багытталган. Колдоо иретинде айыл чарба багытындагы күнөсканаларды да камдап беришкен. Карыларга колдоо көрсөткөн иш-чарадан Баткендин кабарчыбыз Камчыбек Коджаев кеп кылат. Соңку мезгилдерде айрыкча айыл жерлеринде кары картаңдар алектенче эч нерсе жок. Курбу курдаштары менен ал акыбал сурашып, небересин көтөрүп ары бери баспаганы болбосо, эртеден кечке үйүндө олтурат. Мына ушундай тажик-кыргыз чегинде жашаган карыларга эл аралык уюм тарабынан көңүл бурулуп, окутуу семинар уюштурулуп, көйгөйлөрдү чечүүдө сунуштар айтылды. Качан баягында кыргыз макал бар го, үй бүлөң тынч болсо, коңшуң тынч болсо, жашоочу шартың оңдолот дегендей, биз булардын биринчи иретте турмуш шартын жакшырталы. Качан тиричилиги жакшы болсо, элдерде кандайдыр бир маселе козголбойт деген ойду тутунганбыз. Долбоор өкүлдөрүнүн айтымдарында буга чейин кыргыз-тажик чек ара аймактарында жашаган 500 карыяга 15тен тоок, 7 айга жетчи жем менен жана жашылча өстүрүүчү күнөсканалар берилген. Балдарынын колун караган же болбосо пенсиясын күткөн улгайгандарга бир топ эле жакшы болуптур. Эми алектенчи жумуш да бар, аны менен кошо киреше да келет. Келген немелерди, жардамдарды мана элге анча көтөрүп кылып жакшы кылды да, мисалы. Элге тоокту бердик, мисалы. 17-те хожолукка бердик. Комбинезонторго ошолор. Ал энди бир 8 парникти şu элибизге бара өздөрүнү иштеп, бир тиричилигин кылыш үчүн 8 парник бердик. Biz аксагалдар мындай ошолорду карап, жакшы насааттарды берип, анан Тажикстандан олар бирибиз менен бирибиз чогулушабыз дагы бирге болуп сүйлөшүп, ынтымакты чыңаш эле. Жакшы насааттарыбызды беребиз биз өзүбүз. Маалыматка ылайык долбоор алкагында атайын айыл жерлеринен юристтер даярдалып, кары картаңдарга социалдык жактан жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн укуктук жардамдар акысыз көрсөтүлөт. Ошондой эле айылдардагы карыялар үчүн кандай көйгөйлөр чечүүгө муктаж, кандай маселелери бар атайын иликтөөлөр да жүргүзүлүп, бийликке сунуштар менен кайрылуулар жасалмакчы. Демилге 2018-жылга чейин ишке ашырылып, чек аралардагы чыңалууну жоюу багытында карыялар үчүн атайын даярдоо окуулары да өткөрүлөт. Камчыбек Коджаев, Чыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен.
Саякатчы Союзбек Салиев Кыргызстанга учуп келди. Ал жер шарын 64 күнүн ичинде айланып, Атлантика океанынан учуп өткөн. Учак бүгүн Манас эл аэропортуна конуп, учкучту үй бүлөсү жана бийлик төбөлдөрү салтанат менен тосуп алышты. Салиев жалпы 48 000 чакырым жерден учуп өтүп, 50ге жакын мамлекетти кыдырып, 16 өлкөнүн аэропортуна конгон. Улуу айланпаны алгачкы жолу кыдырган саякатчынын сапары Гүлзара Бакаеванын материалында. Манас эл аралык аэропортуна бүгүн өзгөчө майрам. Элге толуп, гүл көтөрүп, белегин камдагандар арбын. Алардын катарында саякатчы Союзбек Салиевдин атасы да бар. Жүзүндө жылмаюу жана сыймыктануу байкалат. Союзбек мырза 15 баланын ичинен экинчиси. Жаш кезинен аракети, билимге умтулуусу менен өзгөчөлөнгөн. Жөндөмдүү бала болгон. Мындан улам атасы аны чыганымды эркелетчү экен. Кичинекейинде абдан чыйрак, зирек, памяти күчтүү эле. Учурда Союзбек Салиевдин 4 баласы бар. Кичүүсү 4 жашта болсо, тоң уул кыздары жогорку окуу жайда билим алышат. Жубайы Гүлзат Анарбаева саякатчынын алыска жол тартарын алгач угуп, каршы болгон. Бирок айткандан кайтпаган мырза өз билемдигин берген эмес. Мындан улам колдоо көрсөтүп, дем күч бергенге аргасыз болгон. Азыр кубанычында чек жок. Сыймыктанып, кыргыздын байрагын алыска таанытканын угуп, сүйүнүчү койнуна батпайт. Уже много лет. Бул сапарды Союзбек бир топ жылдан бери пландап жүргөн. Бул үчүн даярдыктан өтүп, өз алдынча тажрыйба арттырган. Буйруса тилеген максаты орундалды. Күткөн убакытты келип, учак түшкү саат 2-де Манас эл аралык аэропортуна конду. Учкуч кыргыздын желегин желбиретип, кичи мекенин жытын жыттады. Салиев ушул жылдын 25 август күнү жер шарын кыдырууга жол тартып, 64 күн абада калкыган. Сапардын жүрүшүндө ал айын Дангола, Кано шаарларын жана Американын Тутыйла аралдарын басып өткөн. Эң кызыгы учкуч өзүнүн 47 жашын 15 октябрда Тынч океандын Помпей аралында тосуп алган. Филиппин болду. Анткени биз тайфундан качып жүрүп, бирок баары кууп жетти бизге. Ошондуктан бизге абдан кыйын болду. Анткени учакты учуруп, оодарып салып, биз ошол жерде калып калышыбыз мүмкүн эле. Саякаттын жүрүшү кызыктуу өтүп, учкуч жер шарынын жашоо шарты менен жакындан таанышканга да жетишкен. Алыскы шаарларда байыр алып, мекендеп жүргөн жердештери менен жолугуп, баарлашып, көңүл жибиткен. Салиевдин айтуусунда Кыргызстан жердин коозу, жаратылышы мыкты экенин баса белгилейт. Анткени айрым өнүккөн өлкөлөр өнүгүүгө бет алганы менен жаратылышка терс таасирлерин тийгизишкен. Чилин айтсак, аябай табигый шарты кыйын, бирок эли эмгекчил. Мыйзамга баары баш ийген, ынтымактуу эл болуп, ушул кыйын жерлерге дагы ошо гүлдөтүп, өстүрүп, жакшы турмушта жашап атышат. Мен ошол таң калдым. Бирок өлкө өнүгүү жолунда барандуу көзгө көрүнө турган иш жасабаса, артта кедей мамлекет болуп калышы мүмкүн. Бул анын саякаттын жүрүшүндө алган таасиринен келип чыккан. Кең байлыктарды туура иштетип, элдин келечегин ойлоо талап дейт. Учкуч жалпы 50ге жакын мамлекеттердин үстүнөн учуп өтүп, 16 өлкөнүн аэропортуна конгон. Ал эми учагынын орточо ылдамдыгы саатына 300 чакырымды түзүп, учушунун ырактыгы 4000 километрге жеткен. Учагы бир моторлуу жеңил учак. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Италияда күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталды. Зилзаладан айрым аймактар электр жарыгысыз калып, унаа жолдору жабылган. Кырсыктан турак жайлар жана чиркөө имараттары жабыркаган айтылууда. Азыр кесиптешим ошол маалыматтарды даярдап студияга келди. Асел, силкинүүдөн жабыркагандар жана каза тапкандар тууралуу айтсаңыз. Өлкө аймагында 2 рет силкинүү катталган. Биринчисинде 4-5 балл болгон болсо, экинчи рет кайталанып, ал 6 балга жеткен. Учурда курмандыктар боюнча толук маалыматтар жок. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар боюнча сөз кылам. Студияда мен Асел Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Италияда жер титирөө катталды. Адистердин айтымында силкинүүнүн күчү 6 баллды түзгөн. Учурда жабыркагандар тууралуу маалымат аныктала элек. Көпчүлүк калктуу конуштар электр жарыгысыз калды. Буга чейин өлкөдө күчү 4-5 балга жеткен силкинүү жүз берип, андан кийин 2 саат өткөн соң экинчи рет кайталанган. Көпчүлүк тургундар үйлөрүнө кирүүдөн кооптонуп, көчөлөрдө калууда.
Өткөн суткада Италиянын аймагында 2 ирет катуу жер титирөө катталды. Адам курмандыктары тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек. Бирок турак жайлар жана эскилиги жеткен чиркөө имараттары кулаган. Биринчи силкинүүнүн күчү 5,4 баллды түздү. Андан 2 саат өткөн соң кайра кайталанып, күчү 6 балга жеткен. Зилзаланын очогунан 250 чакырым аралыкта жайгашкан Неаполдо силкинүү байкалып, ал эми Римде имараттардын дубалдарынан жарака кетти. Айрым аймактарда электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, унаа жолдор жабылган. А бул силкинүүнүн очогуна жакын жайгашкан Висо шаары. Биринчи ирет силкингенде мен үйдө болчумун. Баарыбыз сыртка качып чыктык. Жер көпкө чейин кыймылдап турду. Экинчи жолу кайталанганда үйлөрдүн дубалдарынан жаракалар кете баштады. Жергиликтүүлөр үйлөрүнө кайтуудан чочулашат. Ал эми бийлик кырдаалды колго алууга тырышып жатат. Сөз менен айтып берүү мүмкүн эмес. Үйүбүз кыймылдап эле, буюмдарыбыз куулай баштады. Абдан коркунучтуу болду. Бул ирет жүз берген табият кырсыгы август айындагы жер титирөөдөн жабыркаган аймактарга да чоң таасирин тийгизди. Алдагы зилзала 300гө жакын кишинин өмүрүн алган болчу. Нерманиянын бир топ райондорунда терроризмге каршы атайын рейд өткөрүлдү. Анда чет өлкөдөн келген мигранттар жашоочу жайлар тинтүүгө алынып, терроризмге шектелген кишилер колго түшүрүлдү. Кармалгандардын арасында аялдар да бар. Айрымдары теракт жасоого камынса, кээ бирлери террорчуларды каржылоого жардам бергендикте айыпталууда. Германиянын бир нече райондорунда антитеррордук рейд өткөрүлдү. Тартип сакчылары Бавариядагы, Саксонидеги, Гамбургдагы качкындар баш калкалап турган жатаканаларда жана 12 турак үйдө тинтүү жүргүзүшкөн. Андагы операциянын жүрүшүндө террорчулукта шектелген чечен улутундагы мигранттар кармалды. Шектүү катары жалпысынан 14 киши кармалды. Алардын 3-өө 21 жаштан 31 жашка чейинки аялдар. Баары чечен улутундагы Орусиянын жарандары экени аныкталды. Операциянын жүрүшүндө кармалган 28 жаштагы жаранга 2015 оор кылмыштуулук боюнча иш козголуп, издөөдө жүргөнү аныкталды. Шектүү киши буга чейин оор кылмыш жасоого камынып жүргөн деген айып менен колго түшүрүлдү. Ага катары эле Сирияга барып согушкерлерге кошулууну көздөп жаткан экен. Ошондой эле тартип сакчылары кармалган кишилердин калганы террорчуларды каржылоого жардам беришкен деп айыпталып жатат деп кошумчалашты. Белгилей кетсек, буга чейин Берлинде теракт жасоого камынып жүргөн сириялык жаран кармалган эле. Ал камакка алынгандан кийин түрмөдө асынып алган. Полиция кылмышкердин үйүн тинтүүгө алган маалда 1,5 килограмм жарылуучу зат табылган. Бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми сөздү кайрадан кесиптеш сизге узатам. Рахмат Асель. Программабызды эми спорт жаңылыктары менен улантабыз. Футзал боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Эртең Куршаптын Алдиор командасы чемпионаттагы акыркы оюнун өткөрөт. Алдыда ушул жана башка спорт тармагындагы жаңылыктар менен кененирээк Жолдобай Айткулов тааныштырсын. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Эртең 28 октябрда футзал боюнча Кыргызстан чемпионаты старт алат. Турнирде 9 команда 3 топко бөлүнүп оюн өткөрөт. Анда А тобунда Ош, Баткен Сити жана Химик командалары. Бу тобунда Нарындын Чыгыш Электро, Жети Өгүздүн Мурас жана Бишкектин Нурфинанс командалары жайгашкан. С тобунда Талас, Дордой, Фарверет орун алган. Эми ар бир команда өз тобундагы командалар менен өз таласында жана конокто беттеш өткөрөт. Акырында өз тобунда мыкты болгону менен экинчи орун алган командадан бирөө кийинки турга өтөт. Алар баш бейге үчүн күч сынашат. Эртең Куршаптын Алдайор командасы Кыргызстан топ лигасындагы акыркы оюнун өткөрөт. Алар турнирдик таблицада 6-чы орунда бараткан Нарындын Алато командасы менен беттешет. Азыр 17ден оюн өткөргөн эки командада 7ден упай бар. Эгер кимиси жеңишке жетсе, ушул жылкы чемпионатта 6-чы орунду камсыздайт. Жеңилгени топ лигада акыркы орунда калат. Белгилей кетсек, беттеш Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда 15:00 башталат. Эл аралык спорт жаңылыктардан кече футбол боюнча Англия кубогунда 3 оюн өткөрүлдү. Алардын алгачкысында Лондондун Челси командасы Вест Хэм коногу болуп 2-1 эсебинде утулду. Алгач Вест Хэм чабуулчусу Куэтте 11-мүнөттө баш менен Амир Бегович дарбазасына топту жолдоп эсеп тасса, биринчи бөлүм аяктарда Фернандес Челси дарбазасына команданын экинчи голун киргизди. Ал эми Челси футболчулары экинчи бөлүмдүн кошуп берилген убактысында жалгыз гол менен жооп берип, турнирден кош айтышты. Кече күнгү экинчи оюнда Саутгемптон Сандерленд үстүнөн 1-0 эсебинде жеңип, кийинки баскычка өттү.
Ал эми Манчестер шаарында өткөн дербиде Кубок эс Манчестер Юнайтед Олд Траффорд стадионунда Манчестер Сити командасын кабыл алды. 76 000 күйөрман алдында өткөн беттеште кызыл шайтандар ооматтуу болуп чыкты. Эки команданын футболчулары канча аракет кылышпасын биринчи бөлүмдө эсеп ачылбай 15 мүнөттүк тыныгууга 0-0 эсебинде чыгып кетти. Ал эми экинчи бөлүмдүн 54-мүнөтүндө Златан Ибрагимовичтин ашырган тобун Мата дарбазага жолдоп эсепти ачты. Андан кийин гол жаралбай беттеш 1-0 эсебинде Манчестер Юнайтед пайдасына аяктады. Эми чейрек финалда Манчестер Юнайтед Вест Хэм менен беттешсе, Арсенал Саутгемптон менен күч сынашат. Үчүнчү оюнда Ливерпуль Лидс командасын кабыл алат. Акыркы беттеште Халл Сити Ньюкаслга кескилет. Сиздер ынтымакта бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңалыктары менен тааныштыңыздар. Кайрадан сөз сизде, кесиптеш. Рахмат Жолдубай, программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Дагы башка кабарлар менен Ынтымак Чекит KG сайты аркылуу тааныша аласыздар. Ынтымак Чекит KG өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды өзүнө камтыйт. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен жолугушалы, кечиңиздер көңүлдүү улансын.